Кибира Туйгунова бала чагында колго килем токууну апасынан үйрөнгөн. Учурда бул өнөрдү кесип катары аркалап келет. Кол өнөрчүлүктүн бул түрү ападан кызга өтүп отуруп 4-муунга, башкача айтканда Кибира Туйгуновага жетиптир. Эми бул чеберчилигин кыздарына жана неберелерине үйрөтүп жаткан чагы. Энелерибизден калган, мурас катары калган 4-муундагы чебер болуп эсептелинем мен. Менен кийинки кызым 5-чи болуп, азыркы мезгилде мына неберелерим чыгып атат. Биз 4-муундагы чеберлер ушу 4 кызбыз. Апабыздан, төртөөбүздөн эле чебербиз негизинен. Ушу өзүбүздүкүн өзүбүз эле ал курса да мен барам, мен курсам булар келет, ушинтип эле өзүбүз көрүп алабыз. Апам чебер болгон экен дагы кичинекей мектепте окуп жүргөн мезгилибизден баштап килем токуп жүрөбүз. Дайыма эле мектепте окуп жүргөнүбүздө дагы ушу күйөөгө чыга элек мезгилибизде дагы Карабулак деген айылында ушу жүргүлемдерди кыдырып, бирибизге бирибиз алгоо кылып, эжем менен постоянно токуп жүрөбүз. Килем негизинен койдун жүнүнөн токулат. Көлөмүнө жараша 40-50 килограммга чейин жүндөн ийрилген жип даярдоо керек. Бардык жумуштар колдо болгондуктан бир килемди даярдоого жарым жылга чейинки убакыт өтөт. Негизинен бул килемди чыгаруудагы эң башкысы болуп, жүндү тазалап, жууп, кийин тытып, анан өзүм мындай токтон жасалган станок ийгим бар. Ошого салып, анан ушу килемди кандай размерде чыгарам, чоңураактабы же ичкеректеби, ошого ылайыкташтырып өзүм ийирип даярдайм. Кибира Туйгунованын колунан жаралган килемдер 50 000 сомдон 100 000 сомго чейин сатылат. Негизинен Баткенде кыз узатууда сепкеде колго согулган килем берилет. Ошол себептен суроо талап жогору. Кызга сеп бергенде түсүү килем жакшы көрүнөт. Бирок ошол килемдерди ушу жасап кыздарга сепке ошолорду көбүнчө базардан дагы мына Лейлек районубузда килем көп жасалат, бияктардан дагы таап, азыркы күнгө чейин эле беришет. Бирок эми азыркы мезгилде манандай түссүз эле өзүнүн светидеги килем мода болуп кетти. Эми ушуга заказ көп болуп атат. Эми ушунан кошуп берсек деген максатта көбүрөөк заказ берип атат. Чеберлердин белгилөөсүндө килемдер арабий жана жүл болуп эки түргө бөлүнөт. Арабийге караганда жүл килем түктүү болгондуктан баасы кымбат. Табигый жүндөн токулгандыктан ден соолукка да пайдалуу экен. Кибира Туйгунованын ушундай сапаттагы килемдери көргөзмөлөрдө алдыңкы орундарга жетиштир. Машу килемди, маш чоң килемди түркменский үлгүдө чыгарып, мана өзүнүн светиде боёксуз кылып, булардын Айдын көл деген көчөттөр экен, ушул килемди чыгарып, анан областка апарганымда, ушу 7 област боюнча биринчи местени ушу килем алды. Ошол боюнча ушу областка биринчи месте алып бердим, түркменский үлгү боюнча. Учурда килемдерди ар бир үйдө кезиктирүүгө болот. Заман талабына жараша килемди жылуулук катары жана кооздук үчүн пайдаланып келишет. Акыркы учурда ар кандай сүрөттөр менен токулган же болбосо адамдын сүрөтү түшүрүлгөн асма килемдер да колдонула баштады. Баткен облусу өргү менен гана эмес, 2-3 кылымга сапатын жоготпогон килеми менен да белгилүү болуп келет. Нургазы Жайнаков, Жыргал Айтматов, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.